Мына Кончеге. Ооба. Дыйкандарга ушуну көрсөтүш керек элге. 1.200.000 сотуда. А биз гектарлап жанагы будайларды айдап алып жүрөбүз, артынан коолап 18 центнерден алып коюп, анан 1 тонна 8 килограмм сата албай оорабыз. Анан 8 соту мисалы огородко деле иштетсе болот да, 6 сотуга башкага турабы? Элге үйрөтүш керек негизи, көбөйтүш керек муну. Бул андай деле мына баягы көп акча кете турган эмес, турабы? Бул биринчи курулган. Клёнка менен биринчи меткен. 3 гектар жерде мына эгерде буудайды эге турган болсок, 20 сомдон сатып атабыз. 60 миң сомду? 6 тонна 120 миң сом. 120 миң сом 6 тонна. Bir парник 8 сотудан 1.200.000 эгер нормально карай турган болсо. Неге мындайга өткөрбөш керек? Канча эме берди? 2000 азыр 2200 болушу түптө келген. Азман кетип атат макырына чыгарабыз. 1 килограмм бир түбүнөн где-то бул bir түп канча эме кетип атат? Средний алганда канча? Bir түп где-то 4 килограмм кыштын күнү. Bir алганы. Күн суу, күн кыска, эмес азда. Эгер жаздын күнү 8 килограмм. 8 килограмм чейин берет. 2200 түп өндү. O 2000 турат ушул өсүп турат ушул. Где-то бир 50 патера болсо 100 патера 4 килограммдан 8 тонна. Бере турган болсо 8 тоннаны берет. 8 тоннадан 180 сомдон Бул сорт 150. Тапсаңыз да башына 150ден болгондо деле 800 миң 1 миллион. Почти 1.200.000 чыгып турабы? 8 соту. Пленка ошо отопление. Отопление баягындай эле турган. Ар биринин тушуна кеткен тигиндей. Капельное орошение. капелла. Banyak. Kışın cadım olur. Kışın cadım işteyiz. Жайында? Жайында деле иштейбиз. Жайында деле ушул жерде иштейбиз. Только башка жумуш жасайсың. Ушул Башында инкубационныйдан баштап жүрө берет да. Ар кайсы эмеге. Сизге канча жыл болду иштегениңизге? 3 жыл болду. 3 жыл. 4 жылга кетип атам азыр. 20 миң сомдон айына аласыз. 15-inde birini берет. 30'unda biri берет. Арай 15'inde Керек убакта ала бересиз мисалы. Керек убакта сурап турган болсо сурап эме болуп турат. Россияга, Казакстанга бала чаганы таштап үй бүлөнү таштап не кереги бар, туурабы? Ооба. Балдардын кашында. Балдардын зиянында. Зиянда иштейбиз да. Ак эм керек заты, мeret менен. Жакшы. Ийгилик болсун, жакшы. Бир жерде ошосот. О, булдан ошосот. Акына терип кеткен, туурабы эмесинде? Наркын терип кеткен экен. Бул мына азыр ушулар теретін аларды. Мында деле эгерде бир жумага убакыт өткөрө турган болсо өзүнүн эмесин бузат экен да, мына. Гүлү кетет. Товарный вид жок болот. Товарный вид чоңоюп кеткенден чоң уже базар бербейт. Базар көтөрбөйт. Сүйбөйт базар. Күнүнө эмени карап чыгарыш. Азыр эми бул күн жакшы чыгып, погода жакшы ысык берсе жакшы болот. Бул азыр эмеге жет барат азыр. Улам сууган сайын бул үндөй кетет. Мунуку деле ошол жанагы 4 килограмм. Оо, күздө. Буяка 8 берет. Сортун аты кандай экен? Бул эме? Голландский сорт Рызван. Рызван? Эме мыктар деген. Эмелер, парник. 8 сотиктен. 8 сотудан. Жалпы 3 гектар дедиңиз. 3 гектар жер. 3 гектар жерде мына эгерде буудайды эге турган болсок, укмуш алды дегенибиз 6 тонна алабыз, гектарынан укмуш алсак, эгер 20дан айланса, 2-2ден алып туруп 60 тонна алат экенбиз. Базарга чыгар 20 сомдон сатып атабыз. 60 миң сомду? 6 тонна 120 миң сом. 120 миң сом 6 тонна. Bir парник 8 сотудан 1.200.000 эгер нормально карай турган болсо. Неге мындайга өткөрбөш керек? Дыйкан. Турабы? Туура. Элди жөн эле кыйнай бербей эмеге салбай, канча пайдалуу болсо ошончо жакшы болот го. Жерди бериш керек.
бериш керек жерден. Жанагы урубардын жерлеринен бөлүп аткан жерлерден ушундай чарбаларга бериш керек. Ушундай адамдарга бериш керек менин кылган. Эми баягы биздин өзүбүздүн Кыргыздын ички оорусу бар. Эмнеге Каныбек, эмнеге именно Турсунбек Молдоевич, эмнеге ушул эле жыргай бериш керек дейт. Булар кылбаса, бул киши кылбаса башка ким кылат? Кылып аткан адамга бериш керек. Үйрөтүш. Канча жумушчу орун бар? Ал бул жерде 35 Ушул теплицада турат. Малкананы менен кошуп. мал бул теплицанын өзүндө 35, малканада 5 бар. 35 киши 20 миң сомдон айлык мына эжеке иштеп. Россия, Казакстанга барып не кылат мисалы, ар кимдин туалетин жууп, башка кылып. Мындай жумуш бере турган адам болуп атса, жалгыз өзү эмес, салыкты төлөп атат. Плюс айыл чарба жерге болгон мамилени өзгөртүп үйрөтүп атат адамдарга и элди багып. Эмнеге бербеш керек мындай ишканаларга? Бериш керек чарбаларга. Коркпой, үркпөй бериш керек. Жер канча сураса ошончодон бериш керек. Муну алгыла. Биз азыр Кубанычке билет өзү. Мен өзү 2012-жылы 14-12 жылдары жүгөрүнү эгиш боюнча мени көрсөтүп, азыр эл бүгүнкү күндө жүгөрүнү өтө жакшы эгип, комбайндарды алып келебиз Кытайдан. Кубаныч өзү билет. Чогуну багам. Чогулта турган комбайндар. Жануар кинош жүгөрдан. Колдо урушат эле да. Анан ошону оруп азыр эми бүгүнкү күндө ошо жүгөрүгө болгон ишти аябай жеңилдетип ошо жүгөр көп эгилип атат. Анан жүгөр Будай караганда түшүндү го. Ал ошондой эле пахтаныдан кылса болот да. Пахтаныдан ушу колдо тердирбей, полу механизованный кылса болот. Эми буну пахта заводдор алектениш керек, алар башка иш менен алектенип атат да. Пахта боюнча да сүйлөшүп атасың. Айыл өкмөттөр. Сары колоттун ичинде эле да турабы? Бул кишини бизге мындай берсе биз мындай экен да, бизге үйрөтүштүн кереги жок да. Именно биз ушу кыргыз элин үйрөтүштүн кереги. Бизге ушу бирөө эгип туруп кетсе, болду, аркасынан уже аны үйрөтүп өзү эле келип түнү озам үйрөнүп алат. Не кылды бул эмне жок. Төрт көзү, төрт кулагы жок да турабы? Кадимкилер энди элди үйрөтүш керек да. Жана ичинде кызганычты жок кылыш керек да. Неге мунуку эле боло берет деген. Кайра жакшы иштеп аткан кишинин артынан барып үйрөнүш керек. Жалдырап барып үйрөнүш керек. Азыр Кубанычка жүгөр көбөйдү да ошондон кийин. Көбөйдү. Анча көбөйдү да. Азыр 11 миң гектарга жетип калды. Болсо бир комбайн барбы сиздерде районда? Жок, азыр 11 комбайн бар. 11 жүгөрүнү. Жүгөрүнүкү гана. Мен бирде өзүм алып келип башында. Башында 10 жыл мурда алып келдилер. Одан мурун айтыш жок эч ким, өздөрү таап келет барып. Көрүп алса болду да. Жолун көрүп алса. Жок, баа комбайн келип көрүп, маркасын жазса болду. Өздөрү таап келет. Калган биштик өзү деле жаза болот атпайбы? Өзүбүз усталар. Кайратты да көп. Кайратты көп. Ошол иштер башында Кубанычка өзү турат уюштуруп кылдык. Бүгүнкү күндө по-моему Кыргызстан боюнча биринчи орунда турабыз карасы жүгөр боюнча. Аны түшүндүрүлгөн өтө жакшы да, биз жана пионер сорттордо 18-20 тонна бар. Основной пионер. Пионер асында. Гектарынан 18-20. 18-20дан. Бүгүнкү күндө баа канча базарда? Жүгөрүнүк канчадан? 22 соммо? Баштай калбады эми. 22 да. Аны 22 1 килограмм. Урушунду, оптом алгандар